Егемен өлкөнүн эң белгилеринин бири эсептелген улуттук валюта кыргыз сомунун жүгүртүүгө чыгарылганына 30 жыл. Жалган маалымат менен жан баккандарды жоопкерчиликке тартуу зарыл, жалпы журттун башын айланткан фейк маалыматтар. Кыял базарындагы кымырылган каражаттар, жооптуу кызматкерлер кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Бүгүн кыргыз сомунун жүгүртүүгө чыгарылганына 30 жыл болду. Улуттук валюта биринчи жолу 1993 жылдын 10 майында эртең мененки саат 4-төн баштап Кыргызстандын аймагында расмий төлөм каражаты болуп кирген. Учурунда кыргыз сому менен СССР рублинин катар колдонулушуна 4 гана күн уруксат берилип, 14 майдан тарта сом мыйзамдуу төлөм каражаты катары киргизилген. Эгемендүүлүк менен катарлаш келе жаткан сом эң алгач кайсыл жакта басылып чыккан, кыргыз акчасынын баалуулугу эмнеде? Кененирээк кесиптешим Акыл Аймаратова токтолот. Бүгүн улуттук акча бирдигибиз болгон кыргыз сомунун колдонууга чыгарылганына 30 жыл болду. Советтер Союзунун ыдырашы менен эгемендүү Кыргызстан 1993 жылдын 10 майында таңкы саат 4-тө улуттук валютасын расмий жүгүртүүгө чыгарган. Муну менен Кыргызстан КМШда биринчилерден болуп рубльдан четтеп өз валютасын колдоно баштаган. Жаңы валюта колдонууга чыгарылгандан кийинки алмашуу курсу катары 200 рубльга 1 сом берилген. Ал үчүн эл буга чейин колдонуп келген рубльын банктарга өткөрүп, анын ордуна жаңы сомдорду алышкан. Ошол рубльдин болушу ушул КМШ өлкөлөрүнүн арасында өз алдынча экономикалык түзүүгө кыйынчылыктарды туудурган. Ошол себептен Улуттук банк 1992 жылы ушул жашыруун долбоорду баштап, КМШ өлкөлөрүнүн арасынан биринчилерден болуп улуттук валютаны чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алынган. Улуттук валютанын эң алгачкы банкноталары кыргыз тараптын суранычы менен Англиянын Делору компаниясы тарабынан даярдалган. Ал кезде алгачкы банкноттор 1, 10, 50 тыйын жана 1, 5 жана 20 сом үлгүсүндө чыгарылган. Бул акчалардын дизайны өтө жөнөкөй жана коргоочу элементтери аз болгондуктан, бир жылдан кийинки жаңы сериядагы акчалар басылып чыгып, ага 50 жана 100 сомдук купюралар кошулган. Азыркы учурда улуттук валютанын бардык банкноттору сынактын негизинде дайындалат. Мисалы, эл аралык жашыруун сынак өткөрөбүз. Бул сынакка биз дүйнөдө ири компанияларды, эл аралык стандартка ээ болгон, алардын иш аракеттери 200 жылдан ашуун иштеп аткан компанияларды чакырып, алардын арасында биз тендер өткөрөбүз. Тендердин жеңүүчүсү болуп, бизде банкноттордун 2 компаниясы жеңип чыкты. Ал эми жүгүртүү монеталарды дагы Нидерланддык падыша зерканасы даярдайт. Банкнотторду болсо француз компаниясы жана Америка шведтик компаниясы басып даярдайт. Учурунда улуттук валютаны ишке ашыруу үчүн атайын түзүлгөн комиссия жашыруун иш алып барган. Курамы тарыхчы, сүрөтчү, экономист жана финансисттерден турган комиссия жаңы банкнотанын жасалгасын кылдаттык менен аныктап, алгачкы кыргыз акчасына сүрөтү түшүрүлүүчү инсандарды, тарыхый жайларды тандаган. Инсандардын баягы элесин чагылдырууга өтүшкөн. Ошондо аябай жакшы, туура чечим болгон. Себеби биринчиде улутубуздун жүзүн көргөзгөн. Ар бир адам колуна кармаган кишини чок дегенде ким болду экен деп сөлөкөтүн көрүп, чет мамлекеттен келген кишилерибиз кыргыздардын кебетеси ушундай экен, турпаты, жүздөрү ушундай экен деп элес алып калат эле, таанып калат да. Ошон үчүн белгилүү адамдардын тарыхта кыргыз элинин маданиятына, тарыхына салым кошкон инсандардын элестери түшүрүлгөн.
Сом улуттук валюта катары кабыл алынгандан бери жаңы коргоо белгилери замандын талабына жооп берген өзгөчө дизайны менен 5 жолу басылып чыкты. Акчалардын бир бетине кыргыздын көрүнүктүү маданият, коомдук ишмерлер тартылса, экинчи бетине тарыхый архитектуралык жайлардын сүрөттөрү түшүрүлгөн. Ал эми Улуттук банк сомдун 30 жылдыгына карата бүгүн 200, 500 жана 1000 сом номиналындагы банкноттордун жаңы 5 сериясын колдонууга чыгарды. Улуттук банктын жүргүзгөн акча саясатынан улам биздин сомубуз ошол эле кошуна өлкөлөрдүн теңге болобу, Өзбекстандын суму болобу аларга караганда туруктуу деп билебиз. Мисалы айтсак, казак өр-туугандарыбыздын теңгеси биздин сомго караганда бир сомубузга 5 теңге алса болот. Сумдуку андан да көп. Биздики мына 30 жылдан бери туруктуу келатат наркы. Эми таптакыр эле туруктуубуз деп айткандан, конечно, алыспыз, бирок относительно коңшу өлкөлөрдүкүнөн албетте биздики өйдөрөөк турат. Ошол эле учурда Улуттук банк тарабынан жылына 80 тонна акча жок кылынып, орду толукталып турат. Мындан улам банк жарандарды акчаны абайлап колдонууга чакырат. Акылай Маратова, Талантбек Ашыров, New TV. Президент Садыр Жапаров бүгін банк кызматкерлерinin кесиптик майрамы менен куттуктап, алардын алдына бир катар милдеттерди койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын сайтында айтылган. Жапаров улуттук валютаны киргизүү эгемендүү Кыргызстандын тарыхында маанилүү роль ойногондугун, улуттук төлөм жана банк тутумдарынын калыптанышына, өнүгүшүнө негиз болгондугун белгилеген. Президент банк чөйрөсүнүн кызматкерлерине бекем ден соолук, кажыбас кайрат, үй бүлөлүк бакыт, иштерине ийгилик кааларын айтып, бир катар милдеттерди койду. Учурдун талабын жана глобалдуу тенденцияларды эске ала турган болсок, банк тутумунун алдында инновациялык банктык өнүмдөрдү, технологияларды киргизүү, банктык кызматтардын сапатын жакшыртуу жана аны калк арасында кеңири жайылтуу, туруктуу каржылоо принциптерин киргизүү, кибер коопсуздукту жогорулатуу милдеттери турат деген президент. Соңку маалыматтарга таянса, Кыргызстанда 23 банк иштейт, анын 14-үндө чет элдик капиталдын үлүшү бар. Бул жайларда баш аягы 8,5 миң адам эмгектенет. Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев бүтүрүүчүлөрдүн коопсуздугун сактоо максатында акыркы коңгуроо салтанатынан сырткары иш-чараларды уюштурууга тыюу салган буйрук чыгарды. Бул тууралуу аталган ведомстводон кабарлады. Андан сырткары бүтүрүү кечесине акча чогултууга бул сапарда тыюу салуу болгонун белгилешти. Акыркы коңгуроону өткөрүүдөгү коопсуздук чараларын камсыз кылуу жоопкерчилиги билим берүү уюмдарынын жетекчилерине жүктөлмөкчү. Буйрукка ылайык Бишкек Ош шаардык билим берүү башкармалыктарынын жана райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилери жооптуу кызматкерлери тарабынан күнү түнү күзөт уюштурууга тийиш. Ошондой эле билим берүү уюмдарынын аймагынан тышкары өткөрүлгөн салтанаттуу иш-чараларда окуучулардын өмүрүнүн коопсуздугуна ата-энелер жооптуу экени тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү милдеттендирилет. Буйрукту аткарбаган билим берүү уюмдарынын жетекчилерине кызмат орундарынан бошотууга чейинки тартиптик чаралар көрүлөт деп айтылган таратылган маалыматта. Чолпон Ата шаарында 13 майда Иссык-Көл ITF 2023 эл аралык ири туристтик көргөзмө жарманкеси өтөт. Анын алкагында 2023 жылкы жайкы туристтик сезондун ачылышы болот. Туризм департаменти кабарлаганда, иш-чаранын алкагында Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо комплексинде туристтик компаниялар, пансионаттар, конок үйлөрү жана туризм чөйрөсүндө иш жүргүзгөн уюмдар өз товарларын жана кызмат көрсөтүүлөрү менен тааныштырышат. Ошондой эле коноктор этно оюндарга, кол өнөрчүлөрдүн мастер-класстарына катышып, маданий программаны көрө алышат. Көргөзмө жарманкенин максаты өлкөнүн туризм чөйрөсүн өнүктүрүү, өлкөлөрдүн туристтик бизнестеринин ортосундагы кызматтык байланыштарды түзүү, туризм дараметин эл аралык рынокто илгерилетүү, эс алуу жана ден соолукту чыңдоо үчүн чет өлкөлүк туристтерди тартуу, ошондой эле Кыргызстандын туризм тармагына инвестиция тартууга көмөктөшүү болуп салынат.
Былтыр Баткенди өнүктүрүүгө республикалык бюджеттен каралган 500 миллион сом өздөштүрүлгөн жок. Бул тууралуу финансы министринин орун басары Улукбек Календеров парламентте билдирди. Анын айтымында 2022 жылдын 1-августунда чечим чыгып, Баткен менен Лейлек райондоруна 125 миллион сомдон бөлүнгөн. Райондук администрация айыл өкмөттөр сатып алуу процедуралары боюнча мүчүлүштүктөр болуп жатат дегенден консультацияларды берип жатканбыз. Бирок эмнегедир министрлер кабинети токтому менен багыттарын көрсөтүп берип турса дагы белгисиз себептерден улам каражат өздөштүрүлбөй кайтып келген. Баткенден толугу менен кайтарылды. Лейлек районунан 41,8 миллион сому гана колдонулган. Тилекке каршы жакшы көрүнүш болгон жок. Быйыл жыл башында эле бөлүндү. Мындай иштер кайталанбашы керек. Сатып алуулар мыйзамына шылтоо кыла турган болсо, азыр аны да жөнөкөйлөштүрүп жатабыз, деди Календеров. Депутат Улукбек Ормонов көптөгөн ишкерлер аймакты өнүктүрүүгө багытталган иштерди жасоо үчүн жергиликтүү бийлик жетекчилеринен каражат ала албай кыйналып жатканын айтты. Өз кезегинде депутат Марат Мураталиев каражатты өз убагында өздөштүрбөө дагы кылмыш экенин айтып, мындай жетекчилерди жазалоого үндөдү. Бирок ошол эле учурда финансы министрлигин жыл соңунда каражатты бөлүп, кайра жаңы жылда кайтарып алып алмайын токтотууга чакырды. Анда Календеров бюджеттик кодекстин талабы боюнча өздөштүрүлбөгөн каражат жыл соңунда кайтарыларын айтты. Жогорку кеңеш элдик курултайдын ишин жөнгө салган мыйзам долбоорун 1-окуудан колдоду. Аталган мыйзам долбоору 15 мартта каралып, көп депутаттын нааразычылыгынан улам күн тартибинен алып салынган болчу. Андан соң ар бир фракциядан бирден мүчө кирип, жумушчу топ түзүлгөн. Анын төрагасы Жанар Акаев долбоор кандай өзгөртүлгөнүн айтып берди. Башында демилгеленген 22 беренени кыскартып, 15-ин гана калтырдык. Эми делегаттар эбегейсиз ыйгарым укуктарга ээ болбойт. Аймактарда курултайларды өткөрөбүз, жергиликтүү бийликтин бюджетин карайбыз, акимдерге ишеним көрсөтпөө боюнча укуктарыбыз болот деген сыяктуу маселелерди алып салдык. 3 жылга шайланып алып, маселе чечип берем деген курултайчы болбойт. Бир жолу да шайланат да, филармониядан чыккандан кийин үйүнө курултайчы болбой барат, деди Акаев. Ал депутаттарды регламент боюнча 1-окууда концепциясын жактырып берүүгө чакырып, жумушчу топ иштеп чыккан сунуштар 2-окууда киргизилип талкууланарын белгиледи. Төраганын атынан жазылган кат. Соңку күндөрү айрым жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке байланыштуу такталбаган, чындыкка дал келбеген маалыматтар тараган. Төраганын пресс катчысы муну дароо эле төгүндөп фейк маалымат экенин билдирген. Бирок бул жалган маалыматты жалпыга жайылтып, коомчулукту дүрбөтүп талкуу жараткан алгачкы көрүнүш эмес. Буга чейин да өкмөттүн, муфтийдин, 1-айымдын атынан да ар кандай жалган кабарлар жарыяланып келгени белгилүү. Талдоочулар ушак айың, чындыкка коошпогон маалымат менен алектенгендерди жазасыз калтырбай, жоопкерчилигин күчөткөндө гана мындай көшөгө артындагы көмүскө оюндарга чектөө болмок деген оюн айтышууда. Батыштын даяр каржысын алып көнгөн медиа каражаттары менен мээ чарчатып, мээнет кылбай сабатсыз материалы менен контент чогулткан блогерлердин таасири да мындайда үстөмдүк кылып, элдин башын айлантууга себепкер болуп жатканы чындык. Маалымат жарыялоо журналисттин жоопкерчилиги туурасында Тазагүл Эмилбекова токтолот. Коомчулукта талкуу жараткан төраганын каты өткөн аптанын соңунда айрым маалымат каражаттарында жана интернеттеги баракчаларда Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев тарабынан фракция лидери кезинде жазылды делген. Төраганын маалымат катчысы Политклиника сайты тараткан каттын номери, андагы Курманбек Бакиев тууралуу айтылган сунуштар жана аягында коюлган колдагы жасалма экендигин билдирди. Пресс катчынын билдирүүсүнөн кийин Политклиника сайты аталган маалыматты баракчасынан өчүрдү. Калп жалган маалымат, жалган кат, анткени ал жерде Нурлан Турунбековичтин колу, ошол номер, ошондой мазмунда кат дегеле болбогонун мен айттым. Бирок ошого карабай болсо Политклиника сайты өзүнүн сайтына, на Facebook'та баракчасына жарыялап, жалган маалыматты өзлөрүнүн комментарий менен чыгарышты. Эми тилекке каршы бул кылган иш, мен оюмча, эч бир журналисттердин этикасына, мыйзамда көрсөтүлгөн кээ бир ченемдерге дагы каршы келет. Нурлан Турунбекович өзү журналистика буга чейин сферасында иштегендиктен бул жалган маалыматты жарыялагандыгы үчүн Политклиника сайттын сотко берүүдөн баш тартты. Бирок ошого карабастан биз кечиктирүү түрдө бул сайт
ушу жалган маалыматты өчүрүүсүн деп биз талап кылдык. Тилекке каршы учурда жасалма документтерди жасоо жана жашыруун булактар аркылуу жалган маалыматтарды таратуу адатка айланып баратат. Өлкөдө 2022-жылы анык эмес маалыматтан коргоо деген мыйзам кабыл алынган. Эгерде жарандар же юридикалык жактар жөнүндө жалган маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу интернет тармагында жарыяланса, жабырлануучу Маданият министрлигине арыз менен кайрылса болот. Бирок министрликке кайрылуунун да өзүнүн жол жобосу бар. Эгерде ушул арыз менен кайрылгандан кийин 24 сааттын ичинде бул жалган маалымат интернет сайттын ээси тарабынан алынбаган болсо, анда арыз ээси Маданият министрлигинин дарегине арыз менен кайрылат. Маданият министрлиги бул арызды алгандан кийин эң биринчи чечимди чыгарат. Ошол интернет сайтындагы маалыматты 24 сааттын ичинде алып салуу тууралуу. Эгерде бул жалган маалымат алынбаган болсо, анда биз экинчи чечим чыгарабыз. Министрлик тарабынан бул экинчи чечим интернет сайттын ишмердүүлүгүн 2 айга токтотуу тууралуу. Бул чечимди кайра эле санариптик өнүктүрүү министрлигине жөнөтөбүз. Маданият министрлиги аталган мыйзам долбоору кабыл алынгандан бери 21 арыз каралып, анын ичинен 3 интернет сайтка чара көргөн. Массалык маалымат каражаттары мыйзамынын негизинде интернет ресурстар жана блогерлер массалык маалымат каражаты катары эсептелбейт. Ошол себептен жогорудагы эрежелер блогерлерге тиешеси жок. Журналисттер бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков блогер менен журналисттин айырмасы асма менен жерде экенин айтат. Дүйшөнбековдун айтымында атайын билими бар профессионалдуу журналист фейк маалыматтан алыс болуп, туура ой жүгүртүп, маалыматты тактап, бейтараптуулукту сактоого басым жасайт. Тилекке каршы учурда коомчулукта маалыматты ылгоо, медиа сабаттуулук жакшы калыптана элек. Катардагы окурман же көрөрман же угарман блогерди дагы журналистти деле мындай бирдей эле карай берет. Блогердин айрым учурда аудиториясы массалык маалымат каражаттарыныкынан ашып кетиши мүмкүн. Ал популярдуураак болушу мүмкүн. Анын жанагы мындай тутунган аудиториясы болушу мүмкүн, лояльный деп коет. Анан бирок аны менен бирге ал болбой эле любитель да. Бул журналисттер деген бул профессионалдар. Ал окуусун окуйт биринчиден. Ар бир материал жасаларда аны сөзсүз редактор карайт, анан тиги корректор карайт, журналисттин өзү текшерет. Бүгүнкү күндө интернет айдыңында маалымат таратууда мээ чарчатып мээнет кылбаган чала сабат блогерлер менен батыштан каржыланган медиалар улуттун кызыкчылыгы менен жоопкерчиликти унутуп бараткандай. Анткени технология өнүккөн заманда калпы чыны аралашкан маалымат биринен экинчисине бөлүшүп атып, аягында жоопкерчилик жоголду. Бирок эртедир кеч такталбаган бир тараптоо фейк маалымат үчүн кимдир бирөө жооп берүү керек. Антпесе билимдүү, парасаты бийик, журналистиканын сырын терең билген адистердин беделине шек келип, бетине көө жабылууда. Тажрыйбалуу журналист, парламенттин коомчулук жана ЖМК менен иштөө бөлүмүнүн сектор башчысы Курманбек Рыспеков Кыргызстан сөз эркиндиги бар, демократиялуу өлкө экендигин айтат. Бирок сөз эркиндиги деп эле аша чаап, жоопкерчиликти унутуп коюу туура эмес. Такталбаган жалган маалымат тараткандарга жазаны күчөтүү зарыл деген ойдо. Кайсы бир адамдардын заказын аткарып, ушундай нерселер жасаганга туура эмес да. Айрыкча жанагы саясий заказдарды аткарып, кимдир бирөөнү көйлөп шубап, такталбаган маалыматтар менен элге жаман көрсөтүү аракетин көргөндөргө мен журналист катары айткым келет, жакшы эле чара көрүшүбүз керек. Атайын мыйзам иштеп чыгышыбыз керек. Ошолордун тилин кичине кесиш керек. Анан эгер чын эле такталган маалымат, чын эле аныкталган, чын эле чын болсо, анда аны колдош керек. Мындан 10-15 жыл мурун коомчулук өлкөдө, дүйнөдө эмне болуп жаткандыгы тууралуу улуттук каналдар, радио, гезиттер аркылуу гана билип келген. Бүгүнкү күндө интернетте, социалдык тармактардагы маалыматтарга көбүрөөк маани бериле баштады. Ошондуктан да адистер маалымат таратууда журналисттердин деңгээли бийик болушу керектигин айтышат. Ага удаа эле коомчулукта чын бышыгы такталган маалыматтарга маани берип, айырмалай баштаганда улуттук идеологияга доо кетирген. Улуттун кызыкчылыгына балта чабууну максат кылган маалымат каражаттары медиа айдыңынан ордун жогото баштайт дешет талдоочулар. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Гүлбаев, Нью ТВ.
Ош базарында жайгашкан президенттин аппаратына караштуу Кыял мамлекеттик ишканасында коррупциялык схемалар аныкталды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда, андагы орундар мыйзамсыз негизде ижарага берилип келген. Кыял мамлекеттик ишканасынын кызмат адамдары жана жооптуу кызматкерлери баюу максатында базардын ишкерлеринен жана соодагерлеринен системалуу түрдө мыйзамсыз акча чогултуу схемасын уюштуруп алгандыгы аныкталды деп айтылат маалыматта. Сот органдарынын чечиминин негизинде аталган жайда тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Натыйжада мыйзамсыз ижарага берүү, коммерциялык өндүрүштүк жайларды расмий каттоосуз $12 000 сатуу фактылары катталган. Учурда кылмыш ишинин алкагында тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, мамлекетке келтирилген чыгымдын так суммасы аныкталууда. Белгилей кетсек, соода жайларын жабдууда өрт коопсуздугунун талаптарын бузуу фактылары да аныкталган. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.